Эң негизгиси мугалим биринчи түйшүк жараткан бул окуучу болот. Эмнеге? Себеби башка кесиптин ээлери жандуу эмес нерсе менен иштейт көпчүлүгү. А бизде жандуу менен. Анан экинчи дарыгер дарылайт. Ал дарылап эле коет, оорун айтып. Уста ошол ишин жасайт. А бирок биз тарбиялайбыз да, тарбиялоо процесси болгон үчүн, окутуу процесси болгон үчүн биринчи иш ошодо түйшүк. Анан экинчи түйшүк бизде эң чоң түйшүк мугалимде. Бул кагаз да. Биз жалаң кагаз менен иштейбиз эртеден кечке. Киргенде журнал, китеп, дептер текшерүү, окуучунун ар бир иши менен таанышып чыгуу, булардын баардыгы дээрлик сүрөт сабак деле баардыгы бизде кагаз менен иштейт да. Бул экинчи түйшүк. Анан үчүнчү түйшүк биздин мугалимдерде ушундай нерсе бар. Баягы мындай оорун жашасаң өлүм ашкара дейт. Ошон үчүн коркпой эле айта алабыз бул маселени. Айлык акынын аздыгы бу да өзүнчө бир түйшүк да. Анткени мугалим эртеден кечке иштейт. Анан дагы бир түйшүгү, мугалимдин дагы бир түйшүгү бул бир эле билим бербейт да, тарбиялайт да. Анын тарбиясына да жооп беребиз. Баскан, турган үйрөтөбүз, баарын үйрөтөбүз. Ошол маселе болгон үчүн ушундай дагы бир топ түйшүктөр бар да. Ушундай бир мекенчилдик деп деле айтыш кыйын. Бир топ мугалимдер адамдар менен баарлашканда ушундай нерсе айтышат. Бала менен мамиле, окуучу менен мамиле бул башка нерсе да. Мектепке байланган адам окуучуларды мындай айтканда сүйүп калган адам башка иште өзүн элестете албайт. Ушул өтө чоң мугалимдерди мектепте кармап турган өтө чоң нерсе. Адамдар айтат, пенсия курагына келип калыптыр, бул эмнени үйрөтмөк эле, жаш экен, башка ишти иштесе болбойбу деген суроолорго менин биринчи жообум ушул болот. Баланы сүйүш, окутуш, анан бала менен мамиле, анан анын саламы, анын сага мындай эч кимде кайталангыс гениалдуу жооптору башкаларда ал нерсе болбойт. Бул нерсе мектепте көпчүлүгүн кармап турат. Албетте, айлык акы, маяна маселеси деле бар. Бирок Кудайга шүгүр кылып жашаса баардык нерсе жетет. Ошон үчүн дагы бир мындай эч нерсеге алмашкыч бир сезим бар, ал мекенчилдик сезими да. Бул экинчи орунда турат, себеби мамиле ошого байланыштуу. Буну айтып атканым себеби мекенчилдик сезим деген эмне? Бул мекениңдеги муктаж болуп жаткан адамдарга кайсы бир жардамды берүү. Мен мугалим болбосом, ал мугалим болбосо, башка мугалим болбосо, анда бул ишти кимдир бирөө аткарыш керек да. Кимдир бирөө мекендин балдарын окутуп, эртеңки күнгө тарбиялаш керек. Ошон үчүн дагы мугалимдик кесипке анын түйшүгүнө, бирок аркасынан келе турган сыймыгына, анын кагазга толгон мындай убаракерчилигине кайыл болуп иштешке туура келет. Андан кийинки маселе дагы бир маселе, мугалимдик кесиптеги эң чоң ушундай бир эч ким бере алгыс бир нерсе, бул жерде таза дүйнө, анткени баланын дүйнөсү таза. Экинчиси таза бир жамаат, өзүнчө жамаат да ошондой бир мындай бир кандай десем, анчалык эле кири жок, анчалык эле мындай дайым сүйлөшкөнү, тарбия, билим болгон бир жамаат да. Ошон үчүн мугалимдик кесип ушундай бир өзүнчө бир дүйнөнү өзүнүн ичине камтып турган, жан дүйнө менен эсептешип турган кесип да. Ойлор менен таң атып өтүп кетч, болуудамын балдар менен кечиктеш, мындан өткөн бакыт жоктур өмүлдө, мен мугалим пайгамбарга кесиптеш. Мен мугалимдик кесибимди сүйөмүн, менин мекеним Кыргызстан.